Саламатсыздарбы? Урматтуу интернет тармагында, айрыкча Facebook тармагында түз көрүп аткан көрүүчүлөр, биз Кыргыз Ата айыл өкмөтү Ноокат эли менен Кыргыз Республикасынын президенттик ордуна талапкер Атаган Кимсанбаевичтин жолугушуусуна түз чагылдырып, түз тартып жүрөбүз. Азыр Ноокат районунда жолугушуу болууда. Бөлүшүңүздөр, азыр түз эфир башталды. Азыр түз эфир болуп атат. Мен бир аз кичине кечигип калдым. Жол тыгыныга туруп калдык. Sen nasıl gelirsin? Senimiz başka bir Bölüşüңүздөр, туугандар, бөлүшүңүздөр. Sen kimdi? Külö kimdi? Jasagan jokpuz, sebep bizdi. Nafsimiz jasatpay koyduk. Ушундай. Ноокатты карасак, азыр экиге бөлүп алган дейт. Экиле киши бөлүп алган дейт. Биз кимбиз анда? Биз адам эмеспизби? Каалагандай кылып бөлүнөбүзбү? Мына карап көрүңүздөр өзүңүздөр. Өз жүрөгүңүз эркин болмоюнча, өз бактыңызды сезе албайсыз, туугандар. Мына азыр Көкжардагыны ким көрүп отурду түз эфирде? Сиз көрдүңүзбү? Махабат деген эжеке сүйлөдү. Чучугуна жеткирип сүйлөдү ушул махабат эжеке. Мен абдан ыраазы болдум. Аябай каттуу сүйлөдү ушул эжеке. Анан дагы бир алдында отурду, атын унутуп калдым, бир эжеке сүйлөдү. Ал дагы айтты. Балаңды иштен айдам деп коркутканынан бардым да дегендей. Биз ошол коркуп үркүп жүрүп ушул күндү көрүп атабыз да. Урматтуу Атаган Кимсанбаевич, биздин жалгыз үмүтүбүз сиз дейт Кудай. Мен 95-жылдан бери сизди колдоп келем, дагы деле колдой берем, өкмөттөн кысым болуп жатат. Ошого карабастан колдойм дейт. Кантип кысат өкмөт? Кучак менен кысабы, кол менен, эмне менен, кантип кысым жасалат? Ошону мага айтып бериңиздерчи. Эгер чындап кысым жасалып атса, мага айтсаңыздар, мен жообун айтып берейин. Кантип кысылбай каласыз ошондо? Кантип кысым жасайт? Кумтөрдү элдин пайдасына иштетесизби же Жапаровго окшоп президент болгондон кийин алтын түгөндү деп коесузбу дейт. Мен Жапаровго окшошмунбу? Биздин жападан жалгыз байлыгыбыз болгон жетим тоону сактап калың. Биз сизден үмүтүбүз чоң дейт. Рахмат. Биздин биринчиден жападан жалгыз байлыгыбыз эмес. Биздин байлыктарыбыз аябай көп. Өтө байлыкка кен жараткан берген байлыгыбыз көп өлкөбүз. Суубуз турат, көмүрүбүз турат, темирибиз турат, алтыныбыз, күмүшүбүз турат. Кайсыл кен байлык жөнүндө сөз болсо эле, ушул маңдайыбызга бүткөн экен деп ойлобоңуздар. Андан башка байлыктарыбыз толтурат. Тек гана жетим тоону бизден Ишенбай Кадырбеков көтөрүп чыкты. Ушул кезге чейин жетим тоо азыр аябай күчтүү болуп турат. Аны дагы мен айтсам мүмкүн туура эмес болуп калар. Себеп ата-анадашын айтып атат дегендей кылат. Мен ушул канча жерди кыдырып жүрсөм, бир да жерде мени тандаңыздар, мага добуш бериңиздер деген сөздү айткан жокмун. Укпайсыздар дагы ал сөздү. Биз кайсы жерге барбай айтып атабыз. Таразага салыңыз дагы өзүңүз тандап алыңыз деп атам мен. Таразага салыңыз. Сүйлөгөн сөзүнө карайлы, баскан турганына, буга чейин кандай жашады, эмне байлыктары бар, бир туугандары кандай болду. Биз кээ бир талапкерлерге окшоп, ар бир жерден 2,5 гектардан жер ала берип, жүздөгөн гектар жерлерди алып алганбызбы, жокпу? Биздин бир туугандарыбыз да ошол канчалаган мекеме ишканаларды басып алган жокпу? Биз дагы шахталарды менчиктештирип алган жокпузбу? Ушулардын баары ачыктан ачык маалымат катарында элге жетип атат, бирок эл болбой эле ошондойлордун аркасынан чуркап атат. Алардын аркасынан чуркайт, бизге арыз арманын айтат. Мына караңыздар. Салыштырыңыздар. Мен 25 жыл башта ушул жерге Ноокатка
Абсамат Масалиевтің кандидатурасын қолдап келгенмін. Ошо киши ушул жерде туруп дагы суукта сүйлөгөн ушуну. Дал ошол декабрдын күндөрү. Мен ошондо ойлоп отурмун. 25 жылдан кийин ошол кишинин ордунда мен болуп калам деп. Мен дагы талапкерлигимди коюп калам деп. Ошол максатыбыз бар эле, бирок ушунчалык дал келүүчүлүгүн мен сезбептирмин ошол кезде. 25 жыл башта биз кандай болсок, андан кылдай да өзгөргөн жокпуз. Ошол кезде кандай сүйлөп келатсак, бүгүн да ошондой сүйлөп келатабыз. Мени Жапаровго дагы, башкасына да окшоштурбаңыздар. Чыкканга чейин кумтөр деп айтып, чыккандан кийин ал жерде алтын калбай калыптыр деп. Мына Рахман ака айтып жүрөт-кө. Ал жерде алтын калбай калса, канадалыктар картошка эгип отура баягы деп. Эмнеге отурушат алар ал жерде? Алар билет да. Мына жетимтөө боюнча дагы кыйбат болбосун, Кудай ошондон сактасын. Ошол Садыр Жапаровдун эң ишенип областты башкарып аткан кишиси Шыкмаматов деген азамат. Баштапкы Адилет министри, депутат. Садыр айтып атат, жетимтөө эч кимге кеткен эмес деп атат. Шыкмаматов сүйлөп атат, Кытайга өтүп кеткен деп атат. Туурабы? Жетимтөө кайсы жерде билесиздерби? Я. Демек, ошол нарында болуп аткан ишти нарындан шайланган депутат жакшыраак билет да, кандай дейсиздер? Анын атын дагы айтып атат. Кимге өткөн, Үрүмчүгө барып, металлург комбинатын салыптыр дейт, металлургия. Демек, ал ишенимдүү экен, биздин жетимтөө ошол иштетишине ишенет экен деп атат. Туурабы? Ал менин сөзүм эмес, Шыкмаматовдун сөзү. Эми өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр дагы, бааны бериңиздер. Bir күндө 5 жолу сөз айтып, 5 жолу өзгөрүп кеткенди көрүп атабыз. Биз жабыр тартсак дагы сөзүбүздөн кайтпай атабыз. Менен чогуу жүргөн балдар дагы айтып атат. Онуна чейин эмне десе макул деп кое бербейсизби деп. Дей албайм, дебейм дагы. Мен шайланбасам шайланбай эле койдум, бирок менин сөзүмдүн эки болуусун каалабайм. 3 жыл башта ушул ноокатта стадионго сиздердин баарыңыздарды жаап коюп, ысыкта балдар чыркырап ыйлап, бүт Кыргызстанга уят болгонбуз. Ноокатта элди мал камагандай кылып камап, аким өзү кайтарып отурган эшиктин оозун. Сооронбай Жээнбеков келмейинче эч ким эч кайда чыкпайсың деп. Туурабы эжекелер? Эсибиздеби? Кайда ошол Жээнбеков бүгүн? Кайда кетти ал? Карабылжага дагы кетпейт, мен кече барып келдим. Жок ал жакта дагы. Мына мен ошол жерде сүйлөдүм. Бирдеме десе эле өзүбүздүкү деп чыктыңар эле. Не болду ошону менен? Же президентиң жок, же келечегиң жок, же кулунуң жок бүгүн. Не болдук бүгүн? Ошон үчүн киши тандаганды үйрөнөлү. Азыртан ушундай салыштырып атыпсыздар. Сиз дагы ошондой болуп калбайсызбы дегендей, бизди жараткан Аллах гана өзгөртпөсө, пендеси өзгөртө албай турган эле болуп калды. Ошон үчүн жетимтөө боюнча маселени ошол биздин партиядан, бүтүн Кыргызстандан активдүү болгон аксакалыбыз, өтө сабаты, керемет жоюлган Ишенбай Кадырбеков ушул маселени көтөрүп чыкты. Кадырбеков бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Адахан Мадумаровдун штаб жетекчиси. Анын орун басары Исхак Абсаматович Масалиев. Мына ошол эки киши биздин штабты жетектеп келатат. Эми караңыздар. Элди жерди бөлбөгүлө деп кыйкырыктар чыгып атат. Ким бөлүп атат? Ким бөлдү? Мисалы мен Өзгөн районунан. Ош областы боюнча, Өзгөн району боюнча Мадумаровду президенттикке жеткирбейбиз, колдон келген бутту тособуз, бул кишини өткөрбөй коебуз деп бүтүндөй штабты жетектеп жүргөндөр өзгөндүктөр байланайындар. Угутасыздар, мына областтык штабты биз өзүбүз көтөрүп өстүргөн кадрыбыз Эмил Шерматов деген азамат биздин айылдан болот. Өзгөн районун жетектеп отурган, дайым колдоо көрсөтүп келген
баштапкы баш прокурорубуз Элмырза Сатыбалдиев деген азамат, ага жардамчылар болуп Алы Карашев деген азамат жүрөт. А тескерисинче Мадумаровдон башка жарабайт. Ушул жигит гана болуш керек деп штабты башкарып күн-түн иштеп аткан киши Нарындык Ишенбай Кадырбек. Ким бөлүп атыптыр? Эч ким бөлгөн жок. Кече гезиттерге интервью чыгыптыр. Бүгүн Кыргыз Республикасынын жетектөөгө жалгыздан жалгыз талапкер, татыктуу инсан бул Адахан Мадумаров деп ачык пикирин гезитке бериптир. Бул ким? Бул кечеки өкмөт башчысы Байтиктен Феликс Кулов. Ушул жигит гана жарайт, бардык тарабынан төп келишип калды. Ушул жигит болсо Кыргызстанды көтөрүп кетет деп интервью бериптир. Кыргыз эл жазуучусу, мамлекеттик сыйлыктын ээси, манасчы, акын, драматург Марбайжиев. Ал кайдан? Ысык көлдөн. Мындан 10 жыл башта Мадумаров жарабайт деп айтат элем. Бирок бүгүн Мадумаров бышты дагы ушу киши Кыргызстанды көтөрүп кете алат деп интервью бериптир. Кыргыз эл артисти Геннадий Базаров. Ал кайдан? Нарындан. Ким бөлүп атыптыр? Айтор бүгүн жерге, эл элге бөлгөн эч ким жок. Бүгүн эки гана бөлүнүп турат. Чындык, кал. Адал, арам. Ак, кара. Мына ушул гана бөлүнүп турат. Болбосо ушул өзгөндөн чыккан азамат, Курманкул деген азамат, азыр баш прокурор болуп калды. Мен Москвага барып, өзүбүздүн балдар менен кыздар менен жолугуп келсем, БШКга кат жолдоп атат. Мадумаровду шайлоодон четтетиш керек. Бул Москвага барганы мыйзамсыз деп. Баш прокурор болбой калат. Мына ошол БШКдагы отургандарчалык же биз эмне көчөдөн келген балабызбы? Биз да мыйзамды билебиз да. Анан ошону биз далилдеп бердик. Ушул деңгээлге жеткен баш прокурор мындан кийин баш прокурор болуп иштешине өзү дагы ойлонуш керек. Демек мен мыйзамды булар билгенче билбейт экенмин деген жыйынтыкка келиш керек да. Кандай дейсиздер? Мектепте мугалим болуп иштеп атса, мисалы, сени улам сен окутуп аткан окуучу түздөп турса, сиз туура метип атасыз, агай ушул жерден ката кетирип койдуңуз деп турса, эмне болобуз биз? Мектептен таштап кетиш керек болот да. Прокуратура деген милдети ушундай. Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамдардын так даана аткарылышын көзөмөлгө алуучу орган бул прокуратура болот. Демек, сен өзүң мыйзамды билбегенден кийин ал жака аралашпа. Ал дагы өзгөндүк жигит. Мындайча айтканда, бизди ар бир кадам сайын тоскоолдук кылып аткан мен өзгөндүк инелерим жок, ушул гана Кыргыздын керегине жарайт деп чыгып аткандардын баары калган Кыргызстан. Ошонун ичинде Ноокаты, Ысык көл, Нарын, Талас, Чүй, Бишкек бүт бардыгы ушул жарайт деп турат, тек гана өзгөн. Биз бөлүнөт экенбизби? Бөлүнбөйбүз. Бөлүнгөндү жараткан да жакшы көрбөйт. Бизди ар кандай улуп кылып жараткан Аллах айтат. Бөлүнүү үчүн эмес, бири-бириңерди таанып, бири-бириңерди сыйлаш үчүн деп. Ошондуктан жанагы сиздин берген сурооңузга ушундай деп жооп берем. Жетимтөө боюнча көтөрүлгөн маселени биз аягына чейин чыгабыз, Кудай кааласа. Биздин позициябыз ушундай. Кыргыздын бир томолок ташы дагы бөтөн жакка эч качан кетпеш керек. Кудайым буйруп насип кылса сиз президент болосуз, мен ишенем. Жана колдойм, сизге ийгилик. Пенсия пособияларды көтөрөсүзбү? Кытайдын карызын кандай жол менен кутуласыз? Элдер айтып жатат, иш планын телефондон көргүлө деп. Бизге өзүңүз эле айтып берсеңиз дейт. Телефондон көргөнгө да зеригип атабызбы? Башта ушундай кылат элем да, гезит чыгарып тараткыла дейт элем. Анан айтат, гезит окубай калды дейт. Окубаса жок дегенде уйкусурап кетип баратканда ушуну көрөр бекен деп телефонго чыгарып атабыз. Эми ошону айтып атасыз, эми ошону да жөн коюп, азыр өзүңүз эле сүйлөп берсеңиз деп атасыздар да. Аны сүйлөй берсек,
uzun, аябай көп болуп кетет, созулуп кетет. Биринчиден пенсия пособиялар боюнча мүмкүнчүлүк болушунча аракетти жасайбыз. Биздин алдыбызга койгон максат мамлекет 3 эле жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. 3 эле жоопкерчилик. Калганын баарына мамлекет милдеттүү эмес. Булар кайсы? Ички коопсуздук, тышкы коопсуздук, анан жетим жесир мунжумайып, социалдык кароосуз калган инсандарга ата энелик мээрим менен көмөк көрсөтүү. 3 эле маселе. Калганына өкмөт да, бийлик да кийлигишпеш керек. Элге тоскоолдук жаратпаш керек. Эл өзүн өзү көтөрүп алат. Эң чоң жардам бүгүн бийликтен эмне жардам? Тоскоолдук кылбай. Кандай дейсиздер? Биз өзүбүз каалагандай жашаганга тоскоолдук кылбай. Көтөрүлүп алабыз. Анан көтөрүлөт деген деп убада бергим келбейт, көтөрүлүшү керек деп айтам. Неге? 17-жылы бир азамат айткан, президенттикке баратканда. Не дедилер? Пенсияңарды 10 000 кылам деген. Айлығыңарды 25 000 кылып берем деген дәлдәл чыккан. Булар 24 000 кылса, мен 25 000 кылып берем. Нактан оокаттын базары болгонда. Эсиңердеби? Ошондо да келип айттым беле сиздерге, жалган деп. Сиздер менен урушкансыздар. Көтөрөм деп атсам эмнеге жалган деп атасыңдар? Көтөрдүбү? Жок. Кече социалдык фонддун төрайымынын орун басары, аял киши, фамилиясы эсимде жок. Ошо киши сүйлөп атат. Январдын пенсиясын бере албайбыз деди. Уктуңарбы? Уктуңуздарбы? Мына мүйүздүү болобуз деп кулактан айрылдык деген ушул. Пенсиябызды көтөрөбүз деп барып, ушул берилип аткан пенсияны убагында ала албай атабыз азыр. Себеп бизде 1 миллиард сом жетпейт деди пенсиялык фонд. Кытайдын карызын кандай жол менен кутулабыз дейт. Өтө жеңил жол менен кутулуунун жолу бар. Бул сүйлөшүү жолу. Адам жетекчи сүйлөшүш керек. Азыр өтө кескин түрдө баасы көтөрүлүп кеткен тамак аштын түрү кайсы болуп калды? Май. Май дээрлик 2 эсеге көтөрүлдү. Турабы? Максакалдар билбейт. Апалар, силер айтпа. Булар жегенди билет, силер сатып аласыңар. Билгенде эле о деп коет атасың. Канча болот атат май? 5-октябрга чейин канча эле? 320 сом. Баракелде, мына. Сиз базар көзүңүз барат окшойсуз, э? Анча-мынча. Анча-мынча эмес, тез-тез барат экенсиз. Бул кишилер анча-мынча барат экен. Эми караңыздар, дээрлик 100%га көтөрүлдү. Un кандай болду? Кум шекер кандай болуп калды? Баары кетти көтөрүлдү. Эмне үчүн? Эмне себептен? Башка мамлекеттер бизди тааныбай аткандын кесепети. Россия тааныбы бизди? Жок. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан тааныбы? Жок. Эмне деп аталар? Мыйзамсыз өлкөсүңөр деп атат. Мыйзамсыз бийликсиңер деп атат. Муну Садыр Жапаровго мен өткөндө да кайрылдым. Бүгүн эртең менен же кече кайрылдым. Токто дедим, өзүнө да айттым. Токто. Конституциялык талаага кир. Сен мыйзамды тебелеген бойдон эле кетип бартасың, урган бойдон. Сени эч ким тааныбай коет, Кыргызстан менен эч ким мамиле кылбай коет. Конституция токтоп калды. Неге? Мен президенттин милдетин аткарып атам деген азамат президенттикке талапкер боло албайт деп жазылып турат. Бул бир. Президенттин милдетин аткарып аткан азамат конституциялык реформа өткөрө албайт деп турат. Бул 2. 28 октябрдан баштап жогорку кеңештин иши легитимсиз деп турат. Бул 3. Парламенттик шайлоо жукка чыккан болсо, 1 айдын ичинде кайрадан шайлоо өтөт деп турат. Бул 4. Бул мен конституциялык беренелерди айтып турам. Берки майда мыйзамдардын тебеленгенин айтпай эле коюйт. Ошондуктан кече 4 күн баштап Путин маалымат жыйын берип атып, Кыргызстан боюнча эмне деди? Кыргызстане постоянная чехарда деди. Это беда кыргызского народа деди.
Мен айтсам ишенбейт элеңер. Бирок Путинге ишенесиңерби? Кыргызстанда башаламандык деди. Мыйзамсыздык, бейбаштык бул кыргыз элинин башына түшкөн балия деп айтты. Мага суроо берип атат. Ошол жакта иштеп аткан жигиттерди, кыздарды эми кайтарып Кыргызстанга жөнөтөбү деп. Жөнөткөнгө ишарат кылат. Эгер түшүнбөсө, анда жөнөтөт. Михеев деген саясаттануучусу айтты, Жириновский сүйлөдү, баары айтып атат. Мен кече ошо Москвада 2 жума жүрдүм. Баардык катмарлары менен жолугуштук, сүйлөштүк. Келишти. 75 000 кыргыз такси айдайт экен. Баягы Яндекс таксиде. Мага келип айтып атат, агай, биздин жетекчилер ушинтип айтты. Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүгү менен иштөөгө тыюу салабыз деп атат. Ошондо 75 000 киши кетебизби кайрадан Кыргызстанга? Бул ишарат. Мамлекеттер ортосунда каттуу сүйлөбөйт, жана айылдагылардай болуп, кудумдашып, урушуп кетпейт. Акырын түшүндүрүп коет. Биздин тышкы иштер министри барды, Лавров айтты. Үйдүн ээси ким экенин билип, сыйлап жүр деп айтты. Туурабы? Андан кийин талант барды, талант эмне деди? Дайым караганыңар Европа менен Америка, акча керек болгондо Россия керек силерге деди. Туурабы? Бул деген жаака бир чапканчалык. Мындан ашык кантип түшүндүрүш керек кыргызга? Баарыбыз Кудайга шүгүр чоңоюп калганыбызда бир үйгө барасызбы? Жеңеңизге дейли, жеңеңизге. Биринчи барсаңыз жакшынакай болот, тамак аштык ордунда болот. Экинчисинде баласы ыйлап кичине тузу камера болуп калган болот. Үчүнчү күн калып калган болсоңуз, түшүндүрөт да сизге кетиш керек дегенди. Нан да калбай калыптыр деп коет, ошону түшүнөсүз да. Демек, кетиш керек экен. Туурабы ба? Ошондой кылабыз сизди? Мамлекеттердин ортосундагы мамиле дагы ушундай болот. Барганда калым тосуп алса, демек кызматташам деген белги. Биз менен азыр эч ким эсептешпей турат. Кытай менен дагы ошондой сүйлөшүү жолу менен чечебиз, бирок тек гана ошол тең ата сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек. Билишибиз керек кантип мамиле курабыз. Биз 2005-жылы бийликке келгенде Россиянын алдында Кыргызстандын 495 миллион доллар карызы бар эле. $0,5 миллиард карызы. 3 ай, 4 айдын ичинде Россиядан бир тыйын карыз калтырбастан биз кечкенбиз. Биз кечкен эмеспиз, кечтиргенбиз. Ошол эле жылы башка өлкөдөн бир тыйын албай туруп, Камбарата 2 кесим куруп баштаганбыз. Ошол эле жылы 450 айыл өкмөттүн, ар бир айыл өкмөтүнө бирден Нива же Жигули миндирип койгонбуз. Ошол эле жылы 1 класстан 4 класска чейинки балдарга ысык тамак уюштурганбыз. Россия 15 жылдан кийин быйыл уюштуруп атат ошону. Ошол эле жылы биз мамлекеттик бюджеттик казынаны 27 миллиардтан 64 миллиардка 3 эсе көтөргөнбүз. Ошол эле жылы биз башка мамлекеттер менен мамилени бекемдеп, кызматташуу Бишкекте трактор чыгаруучу, Беларусь тракторун чыгаруучу заводдун иштешин келишим кылып баштаганбыз. Менин көзүм көп нерсеге жетет, колум жетпей атат. Аябай көп нерсеге көзүм жетип турат. Мына мыкты усталар сыяктуу болуп атам да, ушул жерде комуз чапкан усталар бар, Кыргыз атадан. Ээр чапкан усталар бар, бешик чапкан усталар бар, Ошолордун колунда теше болбосо эч нерсе чаба албайт. Менин да колумда ошол бийлигим болбосо, айткан нерселерди жасай албайм. Мага ушундай суроо берердин алдында биринчи ошол жакка жетейин, жеткенден кийин ушул суроолорго жооп бере албасам, анда мени жоопко тарттылар. Кудайым буйруп насип кылса сиз президент болосуз дейт, мен ишенем жана колдойм. Сизге ийгилик. Элдер айтып жатат дейт. Баягы суроону кайра окуп алып турдум. Урматтуу Кайымсамай, сизди терең урматтоо менен шайлоочумуз Бакыт Бекболот дейт. Бакыт Бекболот. Биз билебиз, сиз көптөгөн мигранттарды кулчулуктан бошотуп келгенсиз. Казакстандан, Кытайдан жана жолдо калган мигранттарды да сиз жол ачып берип жардам бердиңиз. Казакстанда дагы деле куугунтукта, кулчулукта калып кеткен адамдар бар. Ошолорду да кайтарып алып келсеңиз жакшы болот эле дейт. Ооба, жакшы болот эле, бирок айтып койгула Дарый, кайсы жерде эмне болуп атат?
Колчулукта калып кеткендери менимче азыр жок, андай заман бүткөн. Бул 93-92 жылдары эле. Ноокаттын сары алтыны деп дүркүрөткөн, тамек өстүргөн биздин бүтүндөй жигиттерибиз, кыздарыбыз эмгекчи Казакстан ауданына барып, ошол жерде аябай ит көрбөгөн кордукту көргөнбүз. Билебиз, көз алдымда турат мен эмне кылып койдумуз деген суроолорго ушундайларды айтсам жарашат, бирок жасаган ишимди айтпай эле койгонду жакшы көрөм. Атам раматылык айтат эле, сооп иш кылып, ошону кайра айтсам, бир жагы таана болот, экинчи жагы сооптон жуулуп калат деп. Ушуну айтпай эле коелу. Башка элдер айтып атат. Мына Россиядан Ломоносов университетинин профессору Александр Львович Кобринский деген сүйлөп тур. Тарых илимдеринин доктору экен. Ошо киши айтып атат, кыргыз-казак чегарасын бөлүп атканда Адахан Молумаров сыяктуу саясатчылар СНГде калбай калды деп атат. Армян-Азербайжан согушундай кылбай, бир ок аттырбай, кыргыздын пайдасына, эки эсе пайдасына маселе чечип койду. Там бериш керек деп сүйлөп тур. Көрдүңөрбү ушуну? Көрдүңөрбү? Ушуну көрсөңөр башкаларга да айта жүргүлө, көрсөтө жүргүлө. Мен жөнүндө жаман нерсе чыкпаса көрсөтөсүңөр го бири-бириңерге. Уктуңбу, көрдүңбү деп тур. Ушуну дагы караткыла. Колдон келсе. Эми караңыз. Ушул киши айтып атат. Анан Россиялык мамлекеттик думасында 2 чакырылыштын төрагасынын орун басары болгон Сергей Николаевич Бабурин деген бар. Ошол Бабурин дагы сүйлөп тур, не дептир? Адахан Молумаровдун бир кемчилиги бар дейт. Он слишком честный дейт. Момдай болуп кетпейт дейт да. А сиздер деле менден талап кылып атасыңар. Жетер жерге жеткенче кичине анысын ал деп, мунусуна бул деп, алдап салдап жетип албайсызбы деп. Лавис деген бар. Биз алдабай салдабай эле чындык менен эле жетели. Кудай кааласа, ар бир оозубуздан сөзгө сиздер баа беришиңиздер керек. Саламатсызбы Адахан Кысымбаевич, куш келипсиз. Мен сизди колдоп келгем. Буюрса дагы деле колдой берем. Буюрса президент болос 100% дейт. Гарантия дейт. Аллах гарантия берсин. Рахмат, иштериңизге рахмат. Дарыгерлердин айлыгын көтөрөсүзбү? Дарыгерлер дагы баягы мен айткан кишилерге кирет. Садырдын түрмөдөн чыгышы жана акталышы мыйзамдуу дейт. Мен азыр жооп берсем атааңдаш катарында болуп калат. Мындайраак жооп берип койсом, мыйзамдын алдында туура эмес болуп калат. Себеп мыйзамдуу десем, мыйзамга каршы болуп калат. Түшүндүңүзбү? Мыйзамсыз. Кантип кандай сот таң эртең менен саат 5-те үйүнөн туруп келип, жыйын өткөрөт айланайын. Ойлобойбуз өзүбүз. Таң эртең туруп келет экен дагы, ушуну актай коеюн деп актап коет экен. Абилим мырза, ишенесиңби? Айланайындар. Бир жөнөкөй иштер 2 жылда, 3 жылда каралат дагы, анан бул оор кылмыш статьясы менен, беренеси менен жаткан кишиге саат 5-те туруп эле ушул актап коебу. Болгондо дагы оптом актаптыр дейт үчөөнү. 3 досту. Дебатта Садыр менен чыксаңыз, айтып коюңузчу, врачтарга адым ресурсту колдонбосун дейт. Өзүңүз айтыңыз. Айтын мына. Бүгүн айтын, бизди дагы түз эфирде көрсөтүп аткан азаматтар бар. Айткыла, кайрылгыла. Врачтарга адым ресурс колдонгонда эмне деп колдонуп атат? Шайлоого бар деп атабы? Кече чогулушка бар деп кыйнады, туурабы? Барбай коюңуз. Өтө эле кыйнап аткан болсо тушуна барып бир чүчкүрүп коюңуз, эмнегедир температурам чыгып атат деп. 1000 шылтоо табабыз го кыргыздар. Мен бул боюнча айтам, сөзсүз түрдө айтам. Дарыгерлер боюнча дагы, мугалимдер боюнча дагы, мага Баткенде дагы, Чоңалайда дагы аябай каттуу ушундай сөздөрдү айтышты. Кече келгенде Ноокатта аймактык оорукананын эч ким калбады.
скорый машина менен ташып садырга чогулушка алып кетти дегендей болуп тур да. Скорый менен ташып калган болсо, демек бизде коронавирус жок экен го, туурабы? Ал тез жардам машинасы ошо оорукчанарды ташып атпайбы, туурабы? Анан кандай суу адамдарды ташып алып жүктөп кетти ошол жака? Логика кайда? Асамеден акабы бул жерде главврач? Марик. Асамеден ака өзү жакшы билет ошондой кызмат көрсөтүштү. Мен ушундай таң калам. Ноокат районунун өнүктүрүү, жумушчу орундарды түзүү, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, кантип жөнгө сала аласыз дейт. Ошондо көрөсүз, Кудай кааласа. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Адақан ака, өзүңгө көз карашыңыз кимге дейт? Өзүңгө көз карашыңыз жакшы, ошонун ичинде даават, динге көз карашыңыз жакшы, ошонун ичинде дааватчыларга кандай баа бересиз дейт. Сиз мага кандай баа берип атасыз? Кыргызстандагы эң чоң дааватчы менмин. Мен ар бир сүйлөгөн сөзүм даават. Кандай баа бересиз? Дааватчы эмне кылат? Туура жолго үндөйт. Дааватчы эмне кылат? Калп сүйлөбө дейт, уурдаба дейт, жетим жесирдин акысын жебе дейт. Дааватчы эмне дейт? Шариатка моюнсун дейт. Шариат эмне дейт? Ата энеңди сыйла дейт, тартиптүү бол дейт, бирөөнүн акысын жебе дейт. А мен эмне деп атам? Сиз мага кандай карасаңыз, дааватчыларга мен да ошондой карайм. Менден өткөн дааватчы жок. Раматылык Чубак ажыга ушинтип айтат элем. Саясатта мен калдым, шариатта сиз калдыңыз депчи. Ушундай да айтып турган бирөө болуш керек экен да. Ассаламу алейкум Адақан мырза, сизди чын жүрөктөн президент болушуңузду каалаймын. Аллахым сизди колдосун, ар дайым сизди колдоп келгенмин. Ар дайым колдойлу, ак жол сизге. Жолуңуз ачык болсун, жалгыз үмүтүм сизде дейт. Үмүтүңүздү жалгыз кылбаңыз, сураныч. Ошол мыкты үмүттөрүңүздүн бири болушту жараткан мага насип эткен болсун, үмүттөрүңүздүн акталышына себепчи кылган болсун. Биздин бактыбыз ошондо турат. Кыргызстандын келечеги үчүн кайсы башкаруу формасы лайыктуу? Президенттикпи же парламенттикпи? Акимов Акматали дейт. Биз канча жылдан бери айтып келатабыз? Президенттик гана башкаруу жарайт Кыргызстанга деп. Мен ушинтип келип жалгыз калдым эле. Текебаев айткан, таймашка чыкканда, көгөрүп сиз жалгыз калдыңыз деген. Уккансыздарбы? Билип туруп эле эмне сурап атасыздар кайрадан? Сиз көгөрүп жалгыз калдыңыз. Кыргызстандагы бүтүн баары макул болду парламентке. Сиз көгөрүп жалгыз калдыңыз деди. Мен ошол кезде жалгыз калган экенмин, а бүгүн карасам Кыргызстандын бардыгы президенттик деп калыптыр. Ошону түшүнүш үчүн 10 жыл керек беле бизге. Өзбекстан кандай деңгээлге жетти? Кече бизден көмөк алып жүргөн Тажикстандын ички дүң продукциясы Кыргызстандан 2,5 эсеге көтөрүлүп кетти. Кече мына тажылуу вирус келди деп, оору келди дегенде, дүйнөгө тилемчилик кылып атып, толубуз да биз. Кыргыз бул дүйнөдө жашап аткан үчүн башка элдер милдеттүү болуш керек да бизге. Биз ооруп атабыз деп долуулук кылып, $1,5 миллиард карыз алдык. Жардам алдык. 400 канча? 640 миллион болду. Анда мен артта калыптым. Мына караңыз. $640 миллион алып, эч нерсебиз жок. Бир керебет жок. Бир тез жардам машинасы жок. Эми салыштырып тургула. Өзбекстан $10 миллион алыптыр. 60 күнгө жеткирбестен туруп, өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат чыгара турган завод курду. $9,6 миллион. Завод курду. Ошол заводдон чыккан нерсесини Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан, Пакистан өлкөлөрүнө сатып атат. $10 миллион алып, завод курду. Биз $600 миллион алып, эч нерсе жок. Жок дегенде мына бет капты дагы сатып алып отурасыздар. Бул ушул өлкө ушул.
Ошол мамлекетти. Ушуну айткан Мадумаров жаманбы? Же ушуну жасап аткан дөдөйлөр жакшы жаманбы? Кемиси? Жыйынтык чыгара алат туугандар. Жетишет. Караңгылыктын дагы, кайдыгерликтин дагы чеги болуш керек. Жыйынтык чыгара алат. Татыктуунун татыктуусун тандап алгыла, кайдыгер болбогула. Кече биздин ушул Ноокаттан канча киши шайлоого катышты? Канча шайлоочу бар? Абидин мырза, канча киши катышты? 144 миң шайлоочу, туурабы? 144 миң шайлоочу бар. 70 миң шайлоочу бар. 70 миң кайда? 70 миңдин канча пайызы ушу биримдиктеп кетти? Канча пайызы кетти биримдиктеп? Биз менимче 3-чү орунду алдык, же канчанчы болдук? 3-чү орунду алдык. Утуп бересиз? 3-чү орунду алдык. Неге? Эми караңыздар. Ушуну салыштырыңыздар. 1-чи орунду алган биримдик 150 миллион сомду, 160 миллион сомду сактаптыр. Шайлоого барыш үчүн. Мекеним Кыргызстан андан кем калган жок. Андан кийин азыркылар кетти, мекенчилик иштери. Андан кийин Кыргызстан партиясы кетти. Эң аз сарптаган бүтүн Кыргызстан экен. Канча сарптаппыз биз? Баягы Зайнидин Курмановдун кызынын Садыр Жапаровго которуп бергенчелик. Бир эле кыз которуп бергенчелик. 5 миллион. Ушундай 6 миллиондун тегерегинде акча кетирип турабыз. Биз парламентке өттүк. Мына ушул маңдай тер десек болот. Чыныгы ак эмгек десек болот. Мына ушул акча суу аягып аткан жерден келип, 3-чү орунду камсыз кылган ушул Ноокат районуна таазим этпей, каяка таазим этесиң? Кимге айтасың рахматтылар? Мына караңыздар эми. Биз эмне үчүн ушул ак менен караны сиздерге салыштырып көрсөтүп берип атабыз? Карап көрөлү. Азыр мына Садыр Жапаровго эчен миллион акча фондко түшүп, ошол миллион акчалар кетип атыптыр. Мына жолдо турган сүрөттөрү Бишкекте баягы жолдун эки бетине эле турган болсом, эки бул бетинен бул бетине чейин илсең, 150 миң сомго чейин турат. Бир эле сүрөт. Бир сүрөт. Ноокатка кире берген жерден жанакы айлампадан бир эле көчөдөн өткөнчө 12 сүрөт көрдүм айланай. Биз эмне сулуулардын конкурсун өткөрүп атабызбы? Эмне кылып атабыз биз? Кандай болобуз мындан кийин? Биз президент тандап атабызбы же сүрөт тандап атабызбы? Канча акча эсептеп көргүлө. Эгер Ноокаттын ичиндеги эле сүрөттү эсептеп көрсөңөр, орточо эсеп менен 80 миңден 50 миңге чейин болсун. Эсептегиле. Анан эмнеге соцфонд бизге 1 миллиард жетпей атат дейт? Жогору жактагы болгон чогулушта айтат, бир эне кыйналгандан айтылат. Ошону дейт сүрөттөргө жумшабай, ошо бизге окшогон компьютерлерге иштейт деп айтып койчу айнанайын балам дейт. Айтып атам. Уксун. Мына сүрөттөр уят маселе. 18 талапкер барбыз. Бир да талапкердин сүрөтү жок. Мына ол Баткенге кетип баратканда бир талаада карасаң, деле ошонун сүрөтү турат. Кайерге барсаң ошонун сүрөтү турат. Бул эмне болду? Каяктан пайда болду? Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Мен мына жерде залда отургандарды карап отуруп, өзүм бир темага келдим. Мына отурган адамдар жакында боло турган президенттик шайлоого Алахан Кимсанбаевди колдоп бара турган шайлоочу катары деп эсептебейм. Мен сиздерге ушул Алахан Кимсанбаев Мадумаровдун район боюнча шайлоочулар арасындагы жүрө турган агитатор катары эсептейм. Баардык нерсени биз уктук. Эми баардык жолдорду Алахан Кимсанбаев толук айтты. Эми бизге дагы экти тартылма берди. Ушуну бойлаңызды байкаңыздар. Көпчүлүк элде мынау талип бийлик
Abakan Kimsonbayev'ti dinge karşı teyimde bunday деген sözlerini takıdı. Orada aklımda Dağrak dinleri odası degende Kırgızstan'da adamlar birinci dağrakçı bu Abakan Kimsonbayev var. Askeri bu hakkın sözleri yerdik Cedelgen yolu arı taza Mukura şıktıklı şeyleri Adretçilikli şeyleri Hak veren karar ayrılmasın Bilge çantalarına Cezede odadır İnsan O son için biz anlaşmayın Bu birinci ikinci meseleleri Buna 10 yıldan beri geçiyordu 5 tane okutuştuk Akırda 3 tane okutuştuk Özüm şu sana ekler şerif atardı. Halitasya diye kulluğuna gitardı diye. Yer, öz doğulu belediyelerine takla organize. Bir halitasyanın prezidenti şerifde, Manuel prezidenti koyduğu diye kanıda tutuldu. Sonra bilgilerden koydular. O sorunda da 4 yaşında olmasını tehdit olamayacak. Geçen prezidenti, parlamentin şerifi var. Bir tanesi üçüncü alanda, emosyonuzun sonunda, davada, ağır bir ülkede var, balaçalarımızda, telefonumuzda var, uzun yaşlarımızda, şeyleri, görmüşlerimiz balaçalarımızda, adamlarımızda, davet boyunca sözü, bağırın boğulu olsun da, sana da olsun, kafasımızda öyle olma. Hatta biz duruyoruz, adamlarımızda da Oğlum, uzunca, daha çok mesafesi tutuklular. Yeri bizdir ağzı parça çayları aranıyor. Katta yatak geçti. Ağrı bizimdir. Ağrı sanattır o. Göktür bilge adam oldu. Ben onu varımdır kadarım bana. 4 yaşında abdiye kucakta almışım. 4 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okumadılar. 20 yaşında sivilizasyon Germanya'da denizde Almanya'da Çakşı'nın konular oraya kızmaktalar. Rusya'da bilim alanında Sabahında kişi diplomlu alan iş izleyesi Tuğra memlekette kızmakta gelen var. Buna 30 yıldan beri siyasetle gelen bu bir kadar Ulviyan'ın derin yoksa bir sonlara göre Allah'ta masa doğru diye gitmeme. İzle, kasanın bakıyordu. Ve bizde uzunca geliyor oldu. El arasında tartıştı. İman oldu, saklandı. Şu çabuk kapılarla ölüm birisi kazanılıyor. Şerkeyen kazanılıyor. Bunda şu çabuk güzel varken, bulun bereket varken, özür dilerim. Ulviyan'ın fakirliğinin bir yolculuğundan nerede yaptılar? Üstelik kurduğunu başında kaçacaklar, katılımlarını üstelik bakıyorlar. Ne alakadar vardı? Yakında yapılacak bir şey var. Malum, Linstan, Kimsonbayev bir şeyler. Birlikte burada ne kadar sabahlar var geldi. Şunun için başımız yer arasında bir gösterişinin adına Kimsonbayev'da olsun diye. Vakit geçimlerine men sizlerin aslında dalbay kıskanlarını çekiyorum. Men en tangaldırgan nerse. Geçen bütün Kırgızstan partiyasında altın kaşkasınday olup Kırgızstan'ın 6 milyon halkı tanınan adamların başka jaka burmalanıp ketkenine uşunçalыk tangılam. Men misal üçün az adam tanıyım. Bирок men başka jaka burmalanan adam gerek bolsa koşkandan da uyalam da. Bayaqı egerde Adakan Kimsonbayevich bir sözünün, bir adalet bölümünün, tertip bölümünün, iman doluğundan, misafirlikten biraz işaret ketip, anam bunlar başka jaka tayып ketken bolsa, anda men takалбайт болчумун. Hurmatly tuganda, bayaqı Kırgız elinde aябай bir жакшы söz var da, basmayындын taqdырын ээси билбейт, ат билет. Er jigittin mıktısın,
ели билбей жат билет дейт. Биз ушундай өзүбүздүн муктардарыбызды баалай албай башка жака ооп кеткенге мен аябай таң калам. Кимсанбаевичте керек болсо Кокшо мамлекеттин мыкты саясатчылары, бийлик башындагылары бардыгы баалайт, эмгегин билет, баалайт, ошолор кадырлайт. Эмне үчүн биз өзүбүздүн мынау эң ыймандуу, тартиптүү, тазалыкты баалагандан жаштайынан бери мамлекет үчүн өмүрүн арнап келе жаткан адамдан башка жака тайып кеткенге таң калам. Урматтуу Адакай Кимсанбаевич, сизге эң биринчи узун өмүр, бекем ден соолук каалайм. Ар дайым жолуңузда жолуңуз ачык болсун, алтын башыңыз аман болсун. Аллахым өзү колдоп, ошо тайгандарга мен тилек этем, нысап берип кайтып ой жака оошунчу. Ылайым ушу мамлекетибизди башкарганды насип эткен болсун. Баардык үмүтүбүз сизсиз. Hürmetli çağrı kasıpçıları, bir iş müslüleri olan Adakan'cılarında. Adakan'ın verdiği 2005 yıldan beri kaldı. Bu cigit buna akayetten gibi esi kaza oldu. Rusya'ya yetekçilik, Kırgızistan'ın atlı yetekçi olup vardı. Safar Bulat Niyazi kaza oldu, aga vardı. Buna o keçe Kırgızistan'da 3 yolu göçmenler oyunu öttü de bunun ideyası da Adakar Kimsанбаев üstüdür. Bunu Batanbay özünü ne çıktı olamaz da sırası. Bakın yine üyde koşuyor. Adamı buna Tanagaç'ta etti. Mektepke bandar için kitap kaksa çoğutanlar kaldı. Remont naksa çoğutanlar kaldı kıynadı. Gök olanlara kıynadı. Beni aytar kısaca bunu Sadır Japar sürekli prezident olsa biz Adakan Kimsанбаев naturali prezident destekleyici gerek olursa. Hazırdan başlayıp koşamatçılar koydu. Ben bir yerine ait koyayım. Koşamatçılarla ben burada kalıp edeceğim. Hazır tam kaldım geçe. Sadır Japar'ın gelgende geçen Akdiyar'dan şey oldu. Bütün Kırgızistan'da düğün türgan bizim azamatlarımız oldu. O şu yerde mekançılık olup gitti, mekançılık. Neyse Talas'a şey var ya mekançılık. Şimdi kol doktoracak. Bunda 7 gün önce kalkmaydı da. Kalktın kazanı kaynamaydı. Kol doktoracak işlemeye gider. Ama Sadır'a hikmet var mı? Başta etkimeler kurtuyor, azır az kalıp duruyor. Geçen 8 ay, adı 8 ay vekilden 400 daha 500 tonla altın var da. Onun içinde yeme var da. 16 bin hektar altın gaz verilen geldi. Ama başka balı metaller vardı. Buna aytgan çok değil mi? Adı çok da çalgan aytıyorlar. Ben gece bir hafta orada Tapancaga bir tarafa Katar'a vardı diye bir oturum. Varsa kadar da aytıyorlar. Ya bunu çalgancı tutmayın, ne değilsin dedi. Bu vatasın dedi. Sen işe dersin bir şey değilsin dedi. Desem, biz de işe başladık dedi çalganı. Çalganı çıkmadan. Ben kalganları böyle vatasın. Televizyonda değil mi? Benim sözü kıskartıp Adakan Kimsанбаевич'e uzun yolu, en sonu işine ilgili dileklerini, Kuday'ın dilekleri kavulmasın. Biz de şu Adakan Kimsанбаевич için tilek gelip atarız. Kalkan tuğanlarına, ilerleyenlerine nasıllıkta şunda olup kaldı. Vardığımızın tileğimizi diye Kuday'ın kavulmasın. Adakan işine ilgili en sonu Emniyet edese Kuday'ın tilekleri maksatlarını kavulmasın. Rahmat. Жақсылықтарға жолыққанды насip қылсын барлығына. Аман болсын.
урматтуу түз эфир көрүүчүлөр, биздин Ноокатта Кыргыз Ата айыл өкмөтүндөгү жолугушуубуз аяктады. Раббах Хурманов фейк. Бул жерде бата болуп атат. Бата болсо сен сасып жазып атасың. Кыргызга кыргызды душман кылган силерге окшогондордун Аллах жазаңарды берсин. Албаш чалгасы окшогон чалдар баштайт. Үсөн уулу Садырбек Стакырова кичине абайлап, кичине этияттап сүйлөйлөр. Карысы бар, ырысы бар. Кыргызстаныбызда ушундай аксакалдардын бар экениге Аллах ыраазы болсун. Ушундай адамдар бар үчүн Гүлжиги Сатарова ал чапанды Адахан Мадымаровга жабышты. Мадымаров эки аксакал батага чыкты, ошол эки кишиге берди. Кичине аяк биякты карап, андан кийин жазат десе эле жаза бербей, кичине аяк биякты карап анан жазгылар. Мен бул Аллахтын каалоосу менен болот. Мүмкүн силер колдогон талапкер болбой калып, мүмкүн биз колдогон талапкер колдобой калып, башка талапкер болуп калса эмне кыласыңар? Жалпы кыргыз элинин атынан, жалпы шайлоочулардын атынан сүйлөгөндү өтө абайлап, этияттап сүйлөйлөр. Эки талапкердин колдоочулары. Биз айткан жокпуз да. Садыр Жапаровдун тегерегинде жүргөндөрдүн баарын биз айткан жокпуз да. Атын атап, же ошол жерде түз эфирге тартып аткандарды айткан жокпуз. Силер бир мени коктоп нара бар бери алып келип атасыңар. Раббах жакпайбы? Көрбөй эле койсун. Сени көрсүндө биз тарткан жокпуз. Раббах Садыр Жапаров Бакиев менен иштешпеди эле. Жаныш Бакиев менен жүрбөдү эле. Ошонун кезинде иштебеди эле. Эми сен билгенди биз дагы билебиз. Кыргызстан кичинекей эле билинет. Эмне кереги бар өткөн нерсени мындай айтып. Абайлап сүйлөйдү. Өтө абайлап. Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыздын душманы кыргыз болбойду. Анчалык ичтарлыкка барыштын кереги жок. Кудайым буйрса, эртең Жалал Абадтан баштайбыз жолугушууну. Эртеңки түз эфир болгонго чейин сак саламатта болуңуздар. Автор алиптерге көңүл бурба. Туура, көңүл бурбаган адам болбойт, эми ушундай бир өздөрүнүн акылдуу сезип ушундай болуп атышат. Рахмат баарыңыздарга.